Assalamu алейкум достор. Бул Бишкектен Ошко чейинки жөө баскандын эң акыркы видеосу. Буга чейин Токтоолго чейин келгенди киргизгем. Эми Токтоолдон ары Ошко чейинки видеолор киргизип жатам. Айта кетейин, видеолор толук эмес, тилекке каршы өчүп кетиптир. Айла жок. Инстаграмда стористеримден алып, чаптап, монтаждап сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдык. Кээ бирөөлөр ишенбей жатат. Буга чейин нарын жөнүндө видео киргизген болчумун. Сен Токтоолдо кетип атып эле нарыңга кетип калды, сен жөө жүргөн жоксуң деп ишенбей атышат. Достор, мен эскерте кетейин. Мен 1-июнь күнү 2021-жылы 1-июнь Бишкектен жөө чыгып, 18-июнь күнү жеткем. 18 күнүн аралыгында 917,7 километр жөө бастырмын. Аз кадамдарды эстегем шагамер менен 903.506 кадам коюп турмун. Ишенбесеңиздер, мен Инстаграм баракчама кирип, Айбекбек Темиров деген ошол жактан полный отчетту көрүп алсаңыздар болот. Кадамдардан бери, километрден бери жазылган. Болгону видеолор монтаждалып эми кирип жатат. Ошондуктан туура түшүнүп коюңуздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушу видеону көрүп, каналыма катталып, комментарий жазып атканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Аябай жүрөгүмдү жылытат бул нерселер. Буюрса, мындан ары дагы сиздерге сонун видеолорду тартып, Кыргызстандын аймактарын кыдырганга аракет кылам. Барыңыздарга чоң рахмат. Токтоолдо ортам, достор. Аба ырайы салкын. Футболкада в тему. Бардык токтоолдуктарга салам. Нурматтын айылына келдим, Торкен айылы. Торкен айылынын чөп база участогунда туз саткан жерге келип калдым. Бул жердин ээси Мамут байке өзү экен. Ассаламу алейкум, Мамут байке. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Бул жакты канча жылдан бери иштетесиздер? Бул жакты биз көптөн бери эле көп жыл болуп калды. Бир 10-15 жыл болуп калды. Бул туздарды кайсы жакка алып кетет? Туз ушу Кыргызстан боюнча, Кыргызстандын бардык 7 областы, 42 району бар, ошол ташыят. Чет өлкөлөргө чыгабы? Чет өлкөгө Казакстан, Россия ташып атат азыр. Жакшы. Бул кадимки эле жанагы тамакка колдонулган туз, Бул Кудай Таалам кудурети менен Шамшыкал деген тообуз бар. Бул бет маңдайыбызда. Ошол Шамшыкал деген тоодон чыгат. Ошол жерден аттырып, анан кийин топурагын бөлүп алабыз да. Бул канча миллион миллиард жыл болгондо Адаматта жаралгандан баштап эле ушу Кудай Таалам кудурети менен жаралган тузда бул азырга чейин ушу туздан пайдаланабыз биз. Элде пайдаланат, балга да пайдаланабыз. Кийинге дагы болот. Бул туздун өзүнүн Кудай Таалам кудурети менен астмага, бронхитке, гайморитке, анан тиштин мүлктөрү бошоп калганда, тиштерде канаганда ошолорго пайдалуу элге. Элге ооруга пайдалуу да. Мына Кудайдын кудурети менен. Анан экинчи малга берилет. Малга камко чоң бойдон берет, анан кийин майдалама дравилка бар, о дравилкада майдалап туруп. Ол дравилканы? Жакшы. Баасы канча? Бир тоннасы канча турат? Баасы килограмм 3 сомдон. Килограмм 3 сомдон. 3 сомдон. Анан бул майдалыныкы 5 сомдон. Светке төгөбүз да. Светке төгөбүз. 5 сом. Чоң рахмат, Мамут байке, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге дагы жол. Рахмат, жакшыңыздар. Алла разы болсун. Рахмат. Азыр мен могу жол менен барып, тиги жактан мосттон өтүп, андан өтүп, бери келип туруп, тиги Үчтерек деген айылга барышым керек. Үчтеректен бери мени Азирет менен Али деген жигит коштоп келатат, телохранитель болуп. Бул жакта великтерин алып алган. Мен каяка чейин барасыңар буюрса? Камбараттага чейин, Каракөлгө чейин эле жеткирип койбойсуңарбы? Келе бересиңер да велик менен урган бойдон. Хорошо, чоң рахмат, Азирет, Али. Арсен досум келип калган экен. Өзү бул да ачыгын айтып койбойт. Сен ачыгын айтып койбойсуң, пишком кетип атам деп. Айбаңын жолдон кармалык кетип атат. До конца эми ачыгын айтып коем. Жүр десем болбойт, ондора жетип ал десем.
Bir жума кетет дедің эле. Чыккандан бери ушу басып эле кетип атам. Дагыям ушу кетесиң дегин. Ака 2000 сом кетет дедиң эле, акчанын баары ушуга кетет деп карап турам. Уф. Кеттик. Рахмат. Көкбелдин башына келип токтодум. 360 километр. Бул жака кетсең уже ылдый кетесиң. Эртең ушул жерден буйрса улантабыз. Эсиңерде болсо, кечинде дал ушул жерден токтотком. Мына жана мен айтып аткан комок. Көкбелдин чоңусу. Нары ылдый кетет Каракөл шаарына. Бисмилла деп кеттик. Достор, Көкбелде бул жерден солго кетсең жаңы жол менен кетесиң, а бул оңго кетсең, бул жакта эски жол бар экен. Eski жол менен кетсең 5-6 километр кыскартасың деди. Мен eski жол менен басып көрөм. Кеттик анда биз. Мына достор, eski жолдон келетам. Жолдор талкаланып кетиптир. Бул жактан уже машина жүрө албай калган. Мал салып эле айдап өтсө болот экен. Бул жакта аябай эле кескелдирик көп экен. О, братта жолуман чыгып. Салам алейкум. Мына eski жол ушул жерден бүттү. Жаңы жолго кошулдум. Эгерде жолду кыскартпаганда тетик жактан айланып келмекмин. Азыр убакыттан бир аз өттүм. Эми бул жака өздөгө кетебиз. Энергетиктердин шаары аталган Каракөл шаарына Кудай буйрса кирип келдик. Жолдо мондай сызыкчаларды көрүп, бул эмне десеңиздер, бул будильник. Уктап кеткен водительдерди ойготуп коет ушундай. Каракөлдүн капчыгайында Курсантпай экебиз ушундай балчырек менен иштейт экен. Арыларды көйтүп, балын алып, азыр мага да көрсөтөнбөйт. Көрөлүм. Мына балдары булар. Балдары. Бул балдары. Неге мынтип жаап коесуз? Жамур самурда мына. Азыр көрсөтөм, мына сен тартасың. Мына бул козулары деп коет. Бул Мен чакпайбы булар? чакпайт. Охо. Тарт. Көрдүңбү? Бул жакта чоң арылар экен. Примерно канча миңдей ар бар бул жерде? 70 миңге чейин болот. 70 миңге чейин? Жакшы. Бир балчыректен канча литр бал аласыздар? Аргандай. Мисалы, орто эсеп менен. Мынагу многокорпусный улиттер. Аха. Бувай 115ге чейин. 115 литрге чейин, Килограмм. 115 килограмм. Килограмм менен эсептелеби? Жакшы. Мына личактар булар андай көп бербейт. Булар берет сезонго 50-60, бирок 90-100 бербейт булар. Канча жыл болду ушул чөйрөдө иштегениңиздерге? Курсант аке. Мен жакында эле баштадым, 33 жыл стаж бар. 33 жыл. 33 жыл иштесеңиз анда арылар менен дос эле болуп калсаңыз керек, Сизди чакпаса да керек. Тууган бөлө, Карым бөлө. Жүрбөйбү, маска кийбей. Азаматсыз. Мына агарып калат да. Бал көрдүңбү мына? Ай, пак болуп турат. Ошол бал, Ошолор бал. Запечатка, мындай көрсөтүп эле коеюн, бери чыгат. Катасың да. Сиз вообще бесстрашный экенсиз. Ана 33 жыл, ана айрылып, көрдүңбү балдарын? Мына бал. Мына запечатка, мына ушулар баары запечатанный. Жакшы. Булар печатают это, чтобы кышында мед не испортился деп. Для них самих. Ясно. Ошон үчүн булар запечатают этот. Воздуха недоступный кылып. Жакшы. Курсант акебиз бизге таптаза балдан коюп берип атат. Мына. Оппа. Кара. Тунуктуу болбой калыңыз, тунуктуу. Таш көмүргө кетип баратканда туннель. Ужас кинолордогудай кадрларды элестетет экен. Бир аз коркунучтуу экен.
Анан үн жаңырат экен. Hey! Монт машинанын айнегин ачып туруп, мусорду өртүргөн азаматтар. Бир аз уялсаңар боло. Жаратылышты сактабайлыбы? Могу не дегенен, могу не? Кейсиң да кейсиң. Сауд Арабиясынан досторубуз келип калган экен, жолдон кетип атып. قابلنا الرحال هذا يقول عنده قناة في اليوتيوب يمشي من بشكيك إلى أوش تقريبا 660 كيلو يقضيها في 22 يوم. Thank you. شكرا. محمد العتيبي معكم من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you my friend. Goodbye. Goodbye. Жанан келе атып жолдон эки бельгиялык туристке жолугуп калдым. Англисчелеп чылдырап атып эптеп сүйлөшкөнгө аракет кылдым, бир аз сүйлөшүп отурдук. Кыргызстанга келгенине 1 ай болуптур. Бишкекке келип конуп, машина арендовать этип туруп, анан 1 айдан бери Кыргызстанды кыдырып жүрөт экен. Караңыздарчы, атайын Европадан келип. Анан мен айттым аларга. Мен Европаны көрө элекмин десем, зачем? Ал жак кызычуу. Мына силердин өзүңөрдүн жериңер бейиштей экен. Неге ушундай бейиштей жериңерди барктабайсыңар? Тоолордон мусорларды көрүп атабыз дейт. Көрүңүздөр, туугандар, даже чет өлкөдөн келгендер ушинтип биздин жаратылышка көзү күйүп анан боору ооруп атат. Эмнеге биз ушул жерде туруп өзүбүздүн жерибизге, элибизге, жаратылышыбызга боорубуз оорубайт? Сураныч, жана машинеде кетип атып айнегин ачып мусорларды ырыта бергендер, таштабаңыздарчы, сураныч, пожалуйста. Ана сага гэс деп ушуну айт. Балыкчыдагыдай эле шамал, бороон, ызы чуу болуп атат. Себеби мен Таш көмүргө келдим. Шахтерлордун шаары, Таш көмүргө келдик буюрса. Түтөп кеттим, туугандар, түтөп кеттим. Шамалсай Кыргызстандагы эң ысык жер экен. Вообще. Бул жерде элдер дыйканчылык кылат экен. Азамат экенсиздер. Ушундай күнүн ысыгына, оор шартка карабастан ушундай эмгектенип, ага эмгек менен үй бүлөңүздөрдү багып, шамалсайлыктар сиздер үчүн респект. Красавчик сиздер. Досторумна жолдо келатсам, бул жакта аталарыбыз өздөрүнүн жеке инициативасы менен жолдун четинде мондай өсүп кеткен чөптөрдү тазалап атыптыр. Адахам ата 63-төсүз, Ооба. Онун аталышы эмне? Мотокосилка. Мотокосилка аппаратын алып чыгып алып өзү тазалап атыптыр. Бул эмне себептен бул жолду тазалап атасыздар? Эми өткөн кеткенге коозураак көрүнсүн деп инфраструктурасын тазалап туруп көтөргөнгө ушундай кылып. Эшигин көрүп төрүнөт дегендей эле. Коддо ошондой. Сиздер өзүңүздөр бул жакта турасыздар? Биз Нокен айыл өкмөтүнүн тургундарыбыз. Нокен айылынын айыл башчысы болом. Бул жак менде мурунку айыл башчысы 73-кө чыкты. Мен 63-төмүн бул жак менен. Эки дос ушул жерде азыр ооруп тазалап кетип атабыз. Элге кызмат кылып атыптырсыздар. Ошол. Азаматсыздар. Колуңуздарга, ишиңиздерге ийгилик, береке. Рахмат силерге да. Бas, катты бас. Мына достор, 90 километр калды. Мындай билсе эң кыйынын баары артта калды. 90 километр бассак, буюрса Ошко жетебиз. Карасаңар, бул экскаватор өзүн жууп атат. Арыктан сууну алып, өзүнүн үстүнө чачып атат. Адамдарга өзү негизи бизге эч нерсе жакпайт, Азыраак басып койсоң, ташпакка кошуп, кыбырбай батыраак бас дейсиңер.
Аны көбірек басып қойсам, ай шакал сен машина менен эле келатасың дейсиңер. Полный отчет чыгарып шак жөнүндө. Канча басканым. Мына достор, Жалал Абад облусунун ичинде 11 күн жүрүп, азыр мына Ош облусуна кирип бартам. Өзгөн району. Баш төбө айыл аймагы дейт. Өзүңүздөр билгендей эле, Өзгөн бул күрүштүн мекени. Анан мондай чуңкурларга суулар толтурулуп, күрүш эгилеткен. Бул чуңкур кандай аталат билбейм, бирок күрүштө дайыма суу болуп туруш керек экен. Ичинде өстүрүп, отоп, бешелип, анан кийин сатып алып чыгат. Өзгөн шаары, goodbye. Пока. Күчү жаным Бишкек жолу узакта. Мына келип калдым Куршапка деши эле. Мына балдар жыргап атышат. Узакта экөө загорать этип атат. Молодцы, жигиттер! Отуз адырга келип жеттим достор. 18 километрдей жол калды буюрса. Күн ысык, чарчадык. Ош шаары. Неужели жетейин деп калдым? Сулайман тоо көрүнүп турат. Аз калды финишке, аз калды. Мына достор, Ош поворотко келип жеттим. Оңго кетсең Наримановго кетесиң, солго кетсең Ош шаарына кетесиң. Эл ичинде бул жердин Т деген аталышы бар. Элдер буну жөн эле Т деп коет. Ассаламу алейкум достор, аты жөнүм Айбек Бекчемиров. Мен жолоочу долбоорунун алкагында 1-июнь күнү Бишкек шаарынан жөө чыгып, бүгүн 18-июнь Ош шаарына келип жеттим. Мына 18 күн ичинде аябай көптөгөн кызыктуу окуялар болду, көптөгөн кызыктуу кооз жерлерди көрдүм, Кыргызстан жаратылышына суктандым, көптөгөн досторду таптым, тааныштарды таптым. Ошондой кыйындыгына карабастан, бирок кыргыз элинин берешендиги, ак көңүлдүгү, меймандостугу аябай жүрөктү жылытты. Бул долбоорду ишке ашырууда өздөрүнүн жардамын аябаган Байлык финанс микрокредиттик компаниясы жана анын жетекчиси Абдурайымов Пардой Назыровичке терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле Жома Спорт KG дүкөнүнө, жана ошондой эле Брон KG авиакассасына терең ыраазычылык. Жана эң башкы ыраазычылык урматтуу көрүүчүлөр сиздерге. Сиздер болбосоңуздар бул долбоор ишке ашпайт болчу. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки долбоорлордон көрүшкөнчө чоң рахмат.